Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 20 август 2025 жыл мен сіздерге жерин аянты 5 сотық болған сатылуучу жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Баасы болгону 1 миллион 280 миң сомго бааланды. Анан кеми бар, жери тегиз, кызыл китептүү, үйлөрдүн санын да көрүп атасыздар. Көп, 5 кошкон эл. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан жер жөнүндө маалымат берейин. Мен турган жер тугандар бул Мады тарапта жайгашкан Торгой булак айылында турам. Бул жак Ош Алай трассасы. Сиздер шаар жактан келгениңиздерде Мадынын центрине жетпеген жерде ушул заправканы билесиздер. Заправкадан өтө бере ушул чоң трассанын оң тарабын карасаңыздар, мына Торгой булак айылы деп жазылып турат. Ушул айылга кирип 200 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта мечит. Мечиттен өтүп, өйдө тарапка чыгып, бир аз эле жүрсөңүздөр сатылуучу жер участогубуз турат. Жерге келип калдым тугандар. Айтайын дегеним, мынау стол батыротко бул ушул Торгой булак айылынын эң негизги көчөсү болот экен. Ошол көчөдөн мына үйгө жетпей солго бурулуп ылдый тарапка бир аз эле түшсөңүздөр, мына ушул жер участок сатка чыгып атат. Ошол эң негизги көчөдөн эсептегенде бул 3-үчү участок болуп калат. 5 кошкон эл, үйлөр көп тугандар. Азыр эми жер алган адам утулбайт, себептен жер кымбаттап атпайбы мына. Бул ошо Торгой булактын кире бериши. Караңыздар, үйлөр толуп кеткен тугандар. Мына жакта үйлөр көп го. Бул кайсы айыл дей турган болсоңуздар, Манас айылынын аягы, жаңы ачы деп да коюшат экен. Ошол тарапка деле түшүп кетсеңиздер болот. Эми 5 сотук жер участок жөнүндө информация берейин, азыраак сүйлөйүн. Мына казыктары кагылган. Ушул жерден башталат дагы. Мына ылдый тарапта дагы бир казык турат. Анан нары жакта дагы бир казык турат. Мына жакта дагы бир казык турат. Ушундай. Кыскасы 5 сотук, 20га 25. 4 буруштук квадратный сон жер экен. Кызыл китептүү. Эми кызыл китебин көргөзбөй атабыз. Эми кызыл китеби болгон үчүн сатка коюп атат. Ала турган адам болсо, албетте эле эси деле архитекторду чакырып, бир сыра казыктарын кактыртып, закон түрүндө өткөрүп берет. Себептен алып аткан адамдын дагы жүрөгү тынч болот. Мына казыктары. Мына жакта дагы бир казык турат. Жана казыктарын көргөзбөйсүнбү дегендерге көргөзүп коеюн мына. Көрдүңүздөр, Кыскасы бардыгы жакшы. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, мына бул жак ошо эң негизги көчөсүндөгү столба, свет бар. Суу маселесине келе турган болсок, суу ошол Торгой булактын киреберишине чейин келген экен. Бул жакка деле секин суу келип калат экен, ошону айтып койду да. Мына тугандар, үйлөрдүн саны көп. Көрдүңүздөрбү? Сонун, ошол. Көрдүңүздөр, сон. Лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Торгой булакты билесиздер, Мадыга жакын эле айылдардын бири. Чоң жолго деле жакын экен. Мектеп, садик, мечит, маршруттук каттамдар боюнча проблема жаралбайт. Шаарга 25 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар тугандар, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Бардыгы сонун. Так. Там не маалымат берейин. Ошол. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Эси менен сүйлөшөсүздөр. Эси деле мына фитте олтурат өзү. Вариант обмен жолдорун эси менен сүйлөшүп сурайсыздар. Балким машинага, балким дагы бир нерсеге алмашканга макул болуп калат, Ошол. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 1 миллион 280 миң сом, анан кеми бар. Түшүрүп берет. Эси номер экранда жазылуу. Мындай тегиз эле тугандар. Бул жер мындай кыйтык же уклон деп айтылбайт. Тегиз эле жер экен. Колдон чарбаңыздар. Мына кошунаңыздар деле үй салып атат, бирөөсү жашап атат, бирөөсү эми баштап атат. Көрдүңүздөрбү? Эми жер алган адам утулбайт. Азыр жер кымбаттап атпайбы?